Üç kiteptin bет açar azemine katışıp жатқан kitep sүйүүчү жамаат, kitep sүйүүчү окурмандар. Чындыгында биз ушул муфтийлик кызматка аттангандан кийин биздин эң алгачкы иш чарабыз мына ушундай татынакай берекелүү биздин окурмандарга келечек муун алтын балдарыбызга пайдалуу болгон сынба чөкпө түңүлбө эртең дебе кыздын изи аттуу ушул үч китептин ачылыш аземинен башталып отурат. Кудайым буйруса бул китеп билим булагы. Биз бул китептен илим үйрөнөбүз жана ошол илим менен Кудай буйруса дүйнөнү багындырабыз. Биздин каалообуз ушул ачылып жаткан, ачылыш аземи болуп жаткан китепке ак жол той китептерден болсун, ак жол окурмандар көбөйсүн, колдон колго өтсүн. Чындыгында да ушул жерде биз берекелүү болгон дүйнө жүзүнө ыйык китептердин эң акыркысы болгон ыйык китебибиз тууралуу айтып кетпесек болбойт. Дүйнө жүзүнө ыйык китеп 4 китеп келген болсо, ошонун эң акыркысы Куранул Карим. Куранул Каримде мына өзүңүздөр жакшы билесиздер, эң алгачкы оолу Алла Тааланын түшүргөн Алак сүрөсүнүн 5 аяты мына ушул оку деген буйрук менен башталган. Астагфиру билла, икра бисми раббикаллази халак. Бул жерде оку дегенде биз өзүбүздү окушубуз керек, жаратылышыбызды окушубуз керек. Биз кайсыл ниетте, кайсыл максатта жаратылганыбызды окушубуз керек. Окуу менен дүйнө таанымын үйрөнүү менен биз сабаттуу болуп, илимдүү, билимдүү болуп, мына жаратканга кулчулук кылууда эң оолу бизге билим канчалык зарыл экендигин Кудай Таалам берекелүү ыйык аятынын эң алгачкы сүрөсүндө оку деп буйрук кылган. Башка бир берекелүү ыйык аятында жараткан Аллах Астагфиру билла Кул хал ястауиллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун. Мына жогоруда берекелүү жыйындын ачылышында биздин Абдуллах карекебиз мына ушул сүрөлөргө баса белгилеп окуп берди. Аллах разы болсун. Бул жогоруда окулган берекелүү ыйык аятта Кудай Таалам билген менен билгендер бир болобу дейт. Билимдүүлөр менен билимсиздер эч качан бир болбойт. Албетте биз бул жерде билимге, илимге умтулушубуз керек. Куранул Карим ыйык китебибизде көбүнчө бизге тарых үйрөтүлөт. Урматтуу жыйын катышуучулар. Бардык пайгамбарлардын тарыхын үйрөнөбүз. Муса, Иса, Лут, Худ, бардык пайгамбарлардын тарыхын үйрөнгөнбүз. Эмне себептен? Себеби ошол өткөн доордогу коомчулук кандай ийгиликтерге жетишкен, же болбосо билимсиздин, сабатсыздыктын айынан кандай кыйынчылыктарга дуушар болгон, калебесе Кудай Тааланын каарына калган, мына биз ошол тарых баракчаларынан үйрөнөбүз. Ошол себептүү биз дагы өзүбүздүн тарыхыбызды жакшы билишибиз керек. Өзгөчө чоң империялар болгон. Ошолордун катарында мына Осман дөөлөтү. Осман дөөлөтүндө ушул китепке таандык болгон окуяны сиздерге айтып берейин. Мухаммад Фатих Султан Константинияны фатих кылып, ошол Истамбулду колго алгандан кийин эң алгачкы жыйынында, чогулушунда ушундай 3 тапшырма берет экен. Биринчи тапшырмасы биздин жашап жаткан топурактарыбызда канализация орнотулсун дейт, түтүкчөлөр орнотулсун. Андан кийин экинчи тапшырмасы биздин жашап жаткан ушул мекендерде, топурактарда хаммам деп коебуз, банялар курулсун дейт. Үчүнчү тапшырмам биз жашап жаткан ушул топурактарда китепканалар курулсун деп 3 тапшырманы берген экен. Кийин өзүнүн министрлерине ушул 3 тапшырманы чечмелеп берет. Биринчи тапшырмам ислам тазалыктын үстүнө курулган. Биз бул топурактарда жашап жатабыз, топурагыбыз таза болуш керек. Жана жашап жаткан топурактарыбыз таза болгон сымал, экинчи тапшырмам хаммам баняларды куруудан максат биздин топурактарда жашап жаткан коомдун дене мүчөсү таза болуш керек, кийими таза болуш керек.
Андан сырткары үчүнчү тапшырмам ошол китепканалардын көбөйүүсү ошол биздин коомдо жашап жаткан адамзаттын ички дүйнөсү таза болуш керек дейт да. Демек бул тазалык бири-бирине байланган. Ошон үчүн биз бул китептерге, илимге, билимге муктажбыз. Андыктан урматтуу жыйындын катышуучулары, биз Кудай буйруса ушул багыт дүкөнүнө, ошондой эле ушул 3 китепти жараткан авторлоруна терең ыраазычылык билдиребиз. Кудай буйруса тыгыз байланышып иштейбиз. Себеп дегенде биздин келечек муун балдарыбызга мындай китептер абдан зарыл. Сөзүмдүн акырында дагы бир жолу уюштуруучуларга, авторлорго терең ыраазычылык билдирем. Ишиңиздерге ийгилик, береке болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Раматылык Чуңак ажынын китептери өтүп өтпөй көз түнчүндө турчу да. Көз өткөндөн кийин келген кишинин баары Чуңак ажынын китеби бар деп калбай калат. Андан кийин Элмирбек досумдун үй бүлөсү китеп чыгарды китебин. Андан баары келип Элмирбектин китебин сурай баштады. Ана Зайырбектикин чыгарды, ана сурай баштады. Ап келебиз, үчөөдөн калбай калат да. Алардын катарында менин китебим өтпөй турат. Эмне кылыш керек деген ойго келет. Түшүнүңөр да кыскасы. Ошол. Азыр кыздын сыры аттуу китептин жөнүндө тасмага көңүлүңүздөрдү бурмакчыбыз. Алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүгүнкү күндү бүгүнкү аземди куттуу кылып, биздин кубанычыбызды, жакшылыгыбызды тең бөлүшкөнү келген коноктор, катышуучулар, сиздерге чоң рахмат. Аллах ыраазы болсун. Жана бүгүнкү күндүн аземин уюштурган багыт дүкөнүнө жана Шер Мухаммед устага терең ыраазычылык билдирем. Аллах ыраазы болсун. Жана биринчиден бүгүнкү күндүн жакшы күнүндө жакшыларга жолуктуруп, жакшылыгын насип кылган жаратканга чексиз шүкүрлөрдү айтам. Жана пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламга салам салаттар болсун. Мен ушул күнгө чейин жашап келген ар бир жашоом сыноого чырмалса да сынайдан жаратканды таптым. Аллахтын колу мен сени менен биргемин. Сабыр кыл, үмүтүңдү үзбө. Ар бир кыйынчылык артында жакшылык бар деген сөздөрү менен күч кубат алып келем. Сабырымдын сыйын үмүтүп сиздер менен көрүп отурган учурум жараткандын жакшылыгы менен китебим элдерге тез жайылып, пайдасын көрдүк дегендери сүйүнүштү. Экинчиден, менин бул Бишкек шаарына келип дарыланганыма 3-4 ай болуп калды. Буюрса баары жакшы, кыймылдарыма кыймыл кирип, жакын күндө басып калам деген үмүттөрүм чоң. Бул дүйнөгө көз ачып төрөлгөндөн ушул жашыма чейин карап, көтөрүп, кабагым кашымдебей, жакшы күндөрүмө кубанып, ооруганда бирге ооруп, жетпеген жериме колум, бутум, көзүм болуп келген бейишим болгон ата энеме терең ыраазычылык билдирем. Аллах алардан ыраазы болсун. Менин бирден бир тилегим ушул китебимдин рызкысын кенен кылган жараткандан өз эмгегимдин үзүрүнө ата энемди умрага же ажга жөнөсөм деген чоң максаттарым, ниеттерим бар. Аллах кабыл кылсын деп үмүт кылам. Андан кийин бул жакшылыктын себепчиси болгон Алайчы Сейитбеков устазга ыраазычылык билдирем. Мен ким элем? Жараткандын жакшылыгы менен сизге жолугуп, сиздин жардамыңыз, колдооңуз менен бир тоо этегинде караңгы көмөдө камалган үмүтү өчкөн алсыз жанды караңгылыктан сууруп чыктыңыз. Өз илимиңиз менен үмүтүңө үмүт улап, өз илимиңиз менен сугарып, үмүтүңө үмүт улап, жакшы жашоонун жарыгына багыт бердиңиз. Туура жолдун чегерин көрсөттүңүз. Аллах сизден ыраазы болсун.
ömрүңүзгө, ыйманыңызга, ден соолугуңузга Аллах Таала береке берсин. Жана көптөгөн үммөттөрдүн ойлонтуп ойгонто турган китептерди көп чыгуусуна себепчи болуңуз. Жана үчүнчүдөн ушул китебимди колдоп салым кошкон айылдаш эжелериме, дос жакындарыма терең ыраазычылык билдирем. Аллах алардан ыраазы болсун. Дагы бир жолу кош келипсиздер. Allah razı olsun. Бул дагы сөз түрдө Насиба Абдуллаева болот. Мен муну сиздерге ишенимдүү түрдө айтып кетемин. Жакынкы аралыкта Кудай буйруса Насибанын алсыз манжалары менен телефондон келип жазган экинчи күтөөнү китебине күлөө болуп каласыздар. Барыңыздарга Алла Таала ыраазы болсун. Ушул жерде баарыбыздын башыбызды бириктирген авторлорго Алла Таала ичине ийгилик берсин. Жазган китептери келечекте элди сындырбай, чөктүрбөй, түнөтпөй, эртең дедиртпей, жакшы изине көрсөтүп жүргөн китептерден болсун. 60-70 кишини араң токтойсуңар. Бул жерде 5000 киши залдын ичинде, 35 000 киши көчөдө турат дейт аалымдарды бул. Мен ушундай сыймыктарымда биздин ушундай жакшы кетип баратканыбызга Алла Таала ушул жолубуздан кайтарбасын. Бизди алга сүрөсүн. Чынында биз бир убакта эң кыйын эл болгонбуз. Орто Азияда эң кыйыны биз болгонбуз, урматтуулар. Ошо тарых жоголуп калды. Бул Кытайды Орто Азиядан биз чыгарганбыз, биздин ата-бабаларыбыз. Ошону эч жерде айтылбай атат. Чында мына Манас деп аткан, ошо биз алган тарыхта эч жерде жок, 200-300 кылым жок тарыхта. Ошо биздин эл чыгарган, ошоктон сүрүп чыгарган. Биздин эл көп салым кошкон. Даже Союз убагында да жана Ташкентте, башка жерде, Өзбекстанда, Тажикстанда көп алымдар, кыргыздар болгон, урматтуулар. Бир гана биз ошо көп эме болбой калды, ошол нерсе жазылбай калды, мына билинбей калды. Мына мына китеп чында өтө эле маанилүү. Китеп ошо илимдин негизи, урматтуулар. Булсуз илим тарабайт, китеп жок болсо. Булсуз үйрөнүлбайт кийинки поколение, кийинки муун алын тынкын таппай калат. Жоголуп кетет китеп болбосо. Жазылган болбосо бүт илим жоголот, урматтуулар. Мен эң биринчи китептерди база баштаганда пайгамбардын анда китеп жок деген да, өзүбүздүкүлөр. Мен ушундай айткам, Куран эмне китеп эмес бизерге. Куран да китеп болуп, китеп катары келген, жазылып калган. Ошон үчүн унутулбай калган, ошон үчүн жоголгон жок, ошон үчүн бузулган жок да. Мен муну көңүл бура турган нерсе, урматтуулар, дагы алдыга жылышыбыз керек. Чында дүйнөгө башка жакка катуу болуп баратат. Бүт Европа, Америка шайтандын жолуна катуу түшүп баратат. Анан бизди да ошого сүйрөп баратат. Эркек үйлөнүү, инцест дейт, атасына баласы үйлөнүү, апасына үйлөнүү, бир тууганга үйлөнүү, ушундай. Ушунун бүт бәрін аябай жайылышып, биздин динибизди билгиспей бузуп, ар кандай жанагындай эмелерди жүргүзүп атат. Шария, исламда кайната жок, кайнене жок, күйөөгө чай куюп берүү жок, дагы башка деген. Өзүбүздүн алималар чыгат да ушундай. Кайната жок деген. Анан ошого урматтуулар, биз жаңы эме тереңирээк изилдеп, ошол китептерди азыр китептердей болуп, жол көргөзө турган жаңы китептерди дагы чыгыш керек. Азыр мен сөзүмдү узартпай, ушул Алла Таала баарыңарга өмүр берсин, дагы көп ийгилик берсин, дагы көп китептер чыгарганга Алла Таала
Өзü жардам берсин, өзü колдосун. Мен шээрди жаңы өткөн таанында китеп чыгар деген, бирок ушунчалык деңгээлде көп китеп чыгарат ошо күткөн эмесмин. Мен өзүм 15-16 китеп чыгардым. Шер көрсө китайский поезддин скоростумен кетип барат. Мен эмеле болуп калатам да, кээде эле айтып коет мен презентация деп. Анан Алла разы болсун. Мындан да көп ийгилик берсин. Баарыбызга урматтуулар. Баарыбыз иш боюнча бир астан болсо жасайлы. Банк китеп түкөнүнүн атынан Умра Белек Авторлар Umra'da kopmadan kişi bulundunuz. Saraylı karındaşı, Nasibe karındaşı çakıradı. Gelin Sezen, Nasibe Sezen. Kutlu olsun, berekeli olsun. Ne yapıyorsun? Üç hafta kadar çok uçak koyalım. Benim bir kitabım var ya. Насибеден алакалын көрүп баардыгы менен сүйлөшүп келгенбиз. Ошондо биз менен сүйлөшкөндө да Насибеже ошо мен өзүм эң чоң максатым, эң чоң кыялым ата-энемди умрага алып барыш. Ушу мен 9 классынан бери мени ушу агай айткандай кай жерге барсам мени көтөрүп колдоруна багып жүргөн ушу мен ата-энем. Ушул Аллах Таала мага мүмкүнчүлүк берсин, мен да силердей болуп ушундай көп жакшы иштерди кылгым келет, жакшы адамдарга барып зыярат кылгым келет деп экөөбүз сүйлөшүп отурганда аябай жакшы сөздөрүн жакшы айткан болчу. Ошол мен да таасир калгам ошондо. Анан биз дайыма ушундай агайларга окшогон, Алайт устаз Шермухамед агайларга, сиздердей улуу инсандарга окшогон адамдардан көрүп үлгү алабыз, ошолордон көрүп жакшы иштерди кылабыз. Мен дагы умра сапарына барып келгем, Аллахтын үйүн көрүп келгем, Аллахтын коногу болгонбуз. Биз ата-энебизди алып барганга бизге Аллах Таала дагы көп мүмкүнчүлүктөрдү берет, иншаллах, дагы көп нерсени берет. Мен дагы агайдын аркасынан улап, өзүнө берилген умра билетти мен Насибежен апасына тапшырмакмын. Чоң Насибеже ошо ата-энеси менен умра сапарына барып, Аллахтын коногу болуп өскөнүн үчүн O çarpılarla baktığım gözümlerinde Allah razı olsun. Allah baaringizдардан разы болсун. Unutup barmay almaydı. Şu telefonu koluna verip koysanız eптеп şutup barmaydı da. Burdu basmagan, kolun menen kitap açallagan, kolun menen telefonu karmay almagan adam bugünkü günde kitap жазып ümmetті ойға тоқтан келбесе. Мен ойлаймын, бұл біздің қырғыз елін ойға түш керек деп ойлаймын. Бізді ойға түш керек. Біз әлі қылелек іштеріміз көп екенін білішіміз керек деп ойлаймын. Алты саның аман, көзің көріп, өз бұтың менен басасың, бір де артыңдан із қалтырелек болған адамдар бар. Біздің қылдып да кеді мақтанып дарданда отқанымыз, шыныңдың бір қанатына дағы арзылаған сез отырам да. Сондықтан дағы бір жолы мен расыл білдірем. Насибаны баққан апасына, атасына сіздерге тілек расыл білдірем. Бар болыңыздар, аман болыңыздар. Құдай бұйырса, Насиба азыр ушул жерден бір жаны арабада қалып келіп қойды. Насиба ошол арабаменен барасын, Құдай бұйырса маған ошол жақтан басып, арабаны Меккедегі вакыф қылып, ошол жаққа келген бұты баспаған адамдарға вакыф келіп таштап келесің деген ойдамын. Бар болыңыздар, аман болыңыздар. Шынында мен мана шу кызым китеп жазат деп ойлогон да эмесмин. Китеп жазам ата деди, мейли деп түшүнүп айтып болгон элем да. Мана биз келгенибизге мана Бишкекке келип 3-4 ай болуп калды. Şu 2 ай өткөндөн кийин китебим чыгыптыр ата деп калды. Чыныгы анан кийин мен сүйүнүп китеп жазганга жаза сүйүнүп неме кылдым. Бул китеп жазганын немесинде чыныгы мана устаз Алайчы устазга чоң рахмат. Себеби Насибаны насиба кылган, Насибаны элге тааныткан ошол киши. Шермухамед
Устаз, сиздерге чыныгы бул китеп жазуу өтө кыйын нерсе. Мына бул китепти караңыздар, темаларды сынба, чөппө, түгөлбө, эртең деп. Кыз изи деген да, өзү мына şu китепте өзү теманы мындай окуп туруп, мен баягы жерде отуруп туруп өзүнчө кандай сонун неме да, жашоодун магызы бар. Чоң рахмат сиздерге, уюштурган бардыгыңыздарга Алла ыраазы болсун. Келгениңиздерге рахмат. Жол салса, кайра барып эле, алайын деп келет эле кайра кайтып да. Ошентип 3 жол тең албай коет. Аябай бардыгы таң калышат. Эмне үчүн бул түркүнү албай атат? Себеби Мойдегендин ал айтылуу бүркүтү салган жемди алчу экен. Анан келип айтышат, ушундай окуя болду, албай койду десе, айтыптыр. Менин бүркүтүм алгыр. Ал эми алдыдагы түркүлөрдүн кыйыны калтар турбайбы? Кыйынга тийбейт дептир. Ошонун сыңарындай ушул залда эң кыйындар отурасыздар деп ишенем. Бул тойго ачылышка келбегендер арманда, келгендер дагы өзүнчө арманда. Ошол адамдардын катарына чыгып, жарым ооз сөз дейип калган мен бактылуу адамдардын катарындамын. Аллах баарыбызга ушул күнүбүздү кут кылсын. Кыргыздар кыйындын баркын билели, азыр ушул учурдан пайдаланып, жаныңыздагы адамды бир колун кысып, бир кучактап, сен чын эле кыйынсың деп, жакшы экендигин белгилеп айтып коелучу сырамычы. Себеби чындап, Жеңиш байке айткандай, биз өтүп кеткенден кийин бири-бирибизди мактабай, азыр айталы. Мен күтөм баарыңыздарды. Бири-бириңиздердин колуңуздарды кысып байке айтып койсоңуздар. Мен каяк жанымдан Чын эле кереметсиңер, чын эле азаматсыңар. Ушул аксакалдарыбыз, ушул биздин эң мыкты мекенчил абаларыбыз баскан жол менен биз дагы кичинекей ийинибизге арабыбызды сүйрөп баратабыз. Аллах баарыңыздардан ыраазы болсун. Кыйынды кыйын деш, мыктыны мыкты деш, чын эле ушул учурдагы эң баалуу нерселерден болуп калды. Бирок ошого карабастан ар бириңиздерге башымды ийип таазим кылам. Сиздер кичинекей ийиниңиздерге Кыргызстан деген чоң күчтү жүктү алып бараткан инсандарсыздар. Ар бириңиздерден Аллах ыраазы болсун.